Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусуна болгон иш сапарынын алкагында Токтогул КЕСине барды. Анын алкагында президент гидроэлектростанциянын иши жана күз-кыш мезгилине даярдыгы менен таанышты. Бүгүн өлкө башчысы энергетика системасынын 85 жылдыгына карата энергетика тармагынын өкүлдөрүнө сыйлыктарын тапшырат. Аны менен бирге Токтогул КЕСиндеги оңдоо иштеринин биринчи баскычынын аякташы боюнча маселелер каралат. Белгилей кетсек, Токтогул КЕСиндеги реконструкция иштери 3 баскычта өтөт. Ал Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланууда. Афганистан Ислам Республикасындагы Кичи жана Улуу Памир аймагында жашаган кыргыздарга Кыргызстандан гуманитардык жардамдар жеткирилди. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Гуманитардык экспедиция памирлик кыргыздарга азык-түлүк, жылуу кийим-кече, меш, дары-дармек, медициналык буюмдар жана башка керектүү болгон товарларды алып барды. Бул үчүн өкмөт 5 миллион сом бөлгөн. Жалпы жүктүн салмагы 70 тоннаны түздү. Кыргызстандан барган топтун курамындагы медицина кызматкерлери андагы элди медициналык кароодон өткөрүп, төрөт кабыл алып жана катуу ооруп жаткандарга шашылыш жардам көрсөтүштү. Жети Өгүз районунун прокурорунун орун басары пара алууга шектелип кармалды. Бул туурасында Турмуш басылмасына жеке булактар билдирген. Алдын ала маалыматка караганда кармоо укук коргоо органдары тарабынан 16 октябрда жүргүзүлгөн. Прокурордун орун басары зордуктоо фактысы боюнча ишти токтотуу үчүн $1000 талап кылгандыгы айтылууда. Кармалгандан кийин аны Бишкек шаарына алып кетишкен. Сот анын баш коргоо чарасын карайт. Прокурордун орун басары бул кызматка 1 жыл мурун дайындалган. 8 октябрда Жалал Абадта алдын ала такталган 5 дарек боюнча тинтүү жүргүзүлүп, экстремисттик материалдар жана курал-жарактар табылды. Бул тууралуу облустук милиция билдирди. 5 үйдөн Хизбут Тахрир диний экстремисттик агымына таандык болгон 8 даана китеп жана тыюу салынган диний көз караштагы жазмалары бар блокнот, Lenovo үлгүсүндөгү ноутбук, андан тышкары 2 даана оңдолуп жасалып жаткан ок атуучу курал, 4 даана газотравматикалык ок атуучу куралдын бөлүктөрү, көп сандаган Samsung үлгүсүндөгү телефондор алынган. Бардык шектүүлөр Одноклассник социалдык тармагында экстремисттик маанидеги видеолорду таратып жаткандыгы аныкталган. Быйылкы жылдын 9 айында Кыргызстандын азык-түлүктөрүнүн 4/4 былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк экспорттолду. Бул туурасында ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык балык жана балык продукцияларынын экспорттук көлөмү 10 эсеге жогорулаган. Ал эми койдун эти, 2 эсе, сүт азыктары 5120 тоннага, таза бал 38 тоннага көп болгон.